Райым Матраимовдун өкүл баласы канча акча төлөп үй камагына чыкканы айтылды. Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов келтирилген зыянды мамлекетке кайтарып үй камагына чыкты. Бул туурасында Ош облустук сотунун маалымат кызматы билдирди. Сайпидиновдун баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралып, 2 айга үй камагына чыгаруу чечими кабыл алынган. Шектүүнү кармоо мыйзамдуу жана негиздүү деп табылган. Токтом кабыл алууда шектүүнүн өздүгү аныкталганын, туруктуу жашаган жери такталганын, келтирилген 1 миллион 33 мың 700 сомдук зыян толугу менен төлөнгөнүн жана үй бүлөлүк абалын эске алуу менен үй камагына чыгарылды. Прокурордун өтүнүчү канааттандырылбай сот залынан бошотулду деп айтылат маалыматта. Булак Спутник KG. Жигит бир убакта 2 кызга үйлөндү. Twitter колдонуучусу Нильсон Абидан 2 кыздардын бир убакта бир жигитке турмушка чыгып жаткан учурунан видео жана сүрөттөрдү жүктөгөн. 10 январда жүктөлгөн видео 10 миңдеген көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурган. Кадрларда көрүнүп тургандай, жигит 2 келиндин ортосунда турат. Ошондой эле келиндердин бири кош бойлуу экенин байкоого болот. Эжесиңди жигиттин жана келген коноктордун алдында бийлеп жатат. Ал эми коноктор аларга акчаларды чачып жатат. Видеонун автору билдирген турмушка чыгып жаткан келиндер экөө эгиз кыздар. Кыздар бири-бирисиз жашай албагандыктан жигит экөөнү бирдей аялдыкка алган жана алардын бири кош бойлуу. Булак Daily KG. Керек болсо төш белгини алып барып берем. Курал Чокоевдун жообу. Ырче Курал Чокоев Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин аракети боюнча пикирин айтып, ал үчүн наамдын эч кандай мааниси жок экенин билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн министрлик 2011-жылы Чокоевго айгарылган Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алган. Маданияттын мыкты кызматкери деген төш белги мага эч кандай маани бербейт. Эгер каалашса, төш белгиси менен кагазын алып барып колдоруна карматам. Бул наамдын жөн гана аты бар, эч кандай пайдасы жок. Бул өткөн замандын калдыктары деп ойлойм. Эл чынында колдосо, Instagram, YouTube каналдарына катталып көрө берет. Ошого карап тыянак чыгарсак болот, деди ырчы. Булак Daily KG. Казак полициясы жол кырсыгына кабылган кыргызстандыкты сактап калышты. Казак полициясы жол кырсыгына кабылган кыргызстандыкты сактап калышты. Казакстанда жол кырсыгына кабылган кыргызстандык айдоочуга полиция кызматкерлери жардам беришти. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн Түркстан облусунун полиция департаментинен кабарлашты. Маалыматка караганда, жол кырсыгы 12 январ күнү саат 22:30 чамасында Чымкент-Самара жолунда болгон. Жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, машина ала салып кеткен. Жерине барган Байдибек райондук полициясы айдоочуну алып чыгып, оодарылып калган автоунааны тургузуп беришкен. Түндө кырсыктап калган учурда жергиликтүү полиция келип жардам берди. Алгачкы медициналык кызмат көрсөтүп тамак беришти. Ыраазымын, деди айдоочу. Полиция окуя боюнча административдик протокол түзүп, чогулган материалдарды чечим кабыл алуу үчүн сотко жөнөттү. Айдоочу Кыргызстандан Россияга жер жемиш алып бара жаткан. Бактыга жараша кырсык болгон жерде каза болуп, же катуу жаракат алгандар болгон эмес. Булак Спутник KG.